Саламатсыздарбы, Нурес каналында жаңылыктар топтому акыркы сааттардагы жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Бүгүнкү жаңылыктардан кыскача. Сузакта бейтаптарды обсервацияга кабыл алган дарыгер каза болду. Атамбаевдин кызы Алия Шагиева атасынын жолун жолдоп ырдап чыкты. Ички иштер министрлиги 10 күндүн ичинде 7 бала жанын кыйды. Алдыда ушул жана башка жаңылыктар менен кененирээк таанышып алыңыздар. Видеону аягына чейин көрүп, каналга катталып, лайк басканды унутпаңыздар. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ош жана Жалал Абад облустарына 2 күндүк иш сапар менен болгон делегациясынын 12 мүчөсү сыяктуу эле коронавирус инфекциясынын бар же жогун аныктай турган экспресс-тесттен өттү. Эпидемиологиялык кырдаал жакшы эмес. Аймактарда болгон делегациянын бардык мүчөлөрү Бишкек шаарына келер менен дароо коронавирустун бар же жогун аныктай турган экспресс-тесттен өтүштү. Тобокелчиликтерди азайтуу максатында алар 3 күнгө үй карантинине жиберилди. Белгилей кетүүчү жагдай, коронавирус инфекциясына каршы күрөшүүдөгү аракеттерди координациялоо боюнча ыкчам штабка тартылган өкмөттүн аппаратынын кызматкерлери дагы экспресс-тесттен өттү. Ички иштер министрлигинин маалыматы боюнча 18 марттан 28 мартка чейин 7 бала жанын кыйган. Милиция бул фактылар кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери жүрүп жаткандыгын кабарлады. Ички иштер министрлигинин маалыматына ылайык 12-16 жаштагы 7 баланын экөө Тоң районунан, Жетөгөз, Ысык көл, Ак суу райондорунан бирден жана Чүйдүн Ысык Ата районунан 2 бала өз жанын кыйган. Өмүрүнө косулган өспүрүмдөр атасы же апасы жок үй бүлөдө өскөн. Айрымдардын ата-энеси миграцияда жүрөт. Милиция карантин учурунда ата-энелерге кайрылып, үч кызматкерлеринин иши кырдаалга жараша көп болуп жатканын белгилеп, балдарга үйдө көз салууга чакырат. Ички иштер министрлиги балдар менен иштөөдө анын тарбиясында ата-эненин ролу чоң экенин белгилеп, депрессиянын белгиси бар өспүрүмдөр менен туура иштөө керек экенин билдирди. Ошондой эле балдарды тарбиялоодо ата-энелерди сабырдуу болууга чакырды. Парламенттин 13 февралдагы жыйынында Жогорку кеңештин депутаты Пархат Төлендибаев Кыргызстанда 2019-жылы 46 өспүрүм жанын кыйганын айтып, өспүрүмдөр арасында суицидди азайтууга мамлекеттик деңгээлде көңүл бурууга чакырган. Бүгүн 5 апрелде Алмаз Атамбаевдин кызы Алия Шагиева Facebook социалдык тармагынын баракчасына жаңы ырын жарыялады. Өмүрүмдөгү биринчи ырым музыкасы Иван Бродниктики, сөзүнүн автору жана аткаруучу өзүм Алия Шагиева. Жанры Sings Pop, Dream Pop, Noise, New Wave. Өзүңөрдүн пикирлериңер менен бөлүшкүлө. Тексти кандай болуптур, музыкасы кандай, менин үнүм кандай, та жатпайбы, ырдын кайсы сабы жүрөккө жетет. Силердин пикириңер мага өтө маанилүү, анткени мага өз үнүм эч качан жакчу эмес, жана уккум да келчү эмес. Жакында клип да чыгат деп жазган Алия Шагиева. Була kyrgyztoday.kg. Сузак аймактык ооруканасында дарыгер пневмониядан өпкөнүн сезген иши көз жумду. Ал психиатр болуп иштеген жана коронавирусту жуктурган зыяратчыларды обсервацияга кабыл алган. Дарыгер жуккан адамдар менен тыгыз байланышта болгон, анда 2 тараптуу пневмония жана гипертониялык оору аныкталган. Бул тууралуу бүгүн 5 апрелде Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Дарыгердин өлүмүнө коронавирус себеп болгону тууралуу маалымат чындыкка дал келбейт. Ага жүргүзгөн анализдери андан коронавирус жуккандыгын тастыктаган жок. Ал пневмониядан көз жумду деп айтылат маалыматта. Кыргызстанда коронавирус жуктургандардын жалпы саны 147-ге жетти. Алардын ичинен 9 адам майыгып, 2 каза болду. Коронавирус жуктургандардын арасында 9 мед кызматкери да бар. Шри-Ланка бийлиги коронавирус эпидемиясынын жайылуусуна бөгөт коюу максатында 2961 соттолуучуну абактан чыгарган. Бул тууралуу чет элдик басылмалар жазып чыгышты. Күрөөгө залог бошотулган кылмышкерлердин басымдуу бөлүгү жеңил кылмыш менен жазага тартылгандар жана жаза мөөнөтү аягына чыгайын деп калган адамдар. Маалыматка ылайык, учурда аралда 10 000 кишиге ылайыкташкан түрмөлөрдө 26 000 соттолуучу кармалат. Белгилей кетсек, Шри-Ланканын полициясы апрель айынын башында коменданттык саатты бузган 10 039 адамды камакка алып, аларды күрөөгө чыгарылбайт деп эскертишкен. Учурда Шри-Ланкада 167 адам коронавирус жуктурган аныкталып, анын 5-и каза болгон. Буга чейин коронавирус эпидемиясынын жайылуусун алдын алуу максатында Иранда 70 000 кылмышкер эркиндикке чыгарылганы маалым.